Дэу Тико жана Дэу Лаболорду күтүп жаткан биздин көрүүчүлөргө ушул унааларга да кезек келип калды. Бүгүн 5 сентябрь 2021 жыл, апта күнгө жекшемби. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Сиздер Машина Кеч каналын көрүп жатасыздар. Мо Тикодон баштай берели анда, бат эле. 1997 коробка автомат. Канча деп атасыңар? 180 миң. Аха. Лонжерон стойкалары жакшы эми, сурабай эле коюн. Спарктын рулун коюпсуңар. Жакшы, салонундагы мындай подлокотник жасалган. Матиздин немеси экен да? Коробкасы экен, а? Вариатору. Түшөбү экен, а? Молодецсиңер, шүр. Жакшы. Шунун аркасында да бир кызыл Тико. Авалы жакшы көрүнөт мында. 1997. 150 миң сом. 150 миң сомдук Тико. Канча деп атасыңар Тикону? 250? Же 150? Ой. Вайлы, биринчи азыр көрөлүчү. Көрөлү, анан кийин айтабыз, а? 250 миң сом рекорд болду. Тикодагы баягы ырлар бар эле го. Мен чоң койгондо жып болом деп. Мына жып эле болуп калды уже. Баасы айтмакчы. Биринчи көрүп алалы. Анан кийин жазабыз комментарийге. Салон бардык жагы жакшы. Көрүп атасыздар. Жакшылап эле көрсөтөйүн. Коробка механика экен, а? 250 миң сом дейт. Жылы канча болду эми? 1998. Кандай, не, өзүңүз айдап жүргөнсүзбү же не? Бир эле кол минилгенби? Айтмакчы, пробегин да айтып коеюн. Пробеги канчаны көрсөтүп атат экен? 174 миң километр. Жакшы. Көп эмес. 250 миң сом дейт. Жакшы. Улантып берели. Канча деп атасыздар? 130 миң. Люкс обвесте 130 миң сом. 1996. Коробка механика. Бир аз кеми бар дейт. Да. Эми кичине болсо дагы баасы реалдуу болуп баштады. Бул жакта Мотиконда суранып атышат. Баасы канча болуп атат? 80 миң сом. Ушундай эле болуш керек да. 1996. 80 миң сом дейт. Бул жакта Тикон көрөлчү. Канча деп атасыз? 120 миң. 1993. Коробка механика. Лонжерон стойкалар тазабы? Бүттүн таза дейт. Мотор жаңы коюлган. Минебиз да жөн эле, чыгымы жок эле. Бирок капоттун туросын кичине оңдоп коюш керек экен, а? Ручкасы сынып калыптыр. 120 миң сом деп атат. Бул ушунун жанында дагы люкс обвесте Тико. Канча болуп атат бу? Тарттыкпы? Ким эле аркаман азыр тартып койгула деп эле тартылып атты эле. Ошо. Мо Тикога кайрылалы. 1996. Телефон номери не чала жазылып калган? 552 39 33 38. Так, коробкасын айтып болду. Механика. Мотор коробка бардыгы жакшы дейт. Так. Улантып берели. 1996 жылы чыгарылган Тико коробка механика. Баасы канча болду экен, айтып кой. 80 миң сом. Жакшы. 80 миң сом дейт. Так, бул жакта көрөлү. 1995 коробка механика. Баасы канча болду? 90 миң сом. Тиколор көп. Аябай көп десек деле. Жаңылбайбыз. Силер канча деп атасыңар?
Алейкум ассалам. 160. Тақсырдың насы екен. Лонжерон стойкалар жақшы, а? 1997. Бирок краска болгон экен, а? Бардык полный покраска болгон окшойт, а? Бир свежий кылган экенсиңер да, бирок жакшы, бирок мына жакшы эле көрүнөт. Заводской мынандай шофторунда эле турат. Стойкалары деле мына бүтүн эме экен. Жөн эле покраска эле болгон окшойт. 130 миңби? 160. Бул жакта Тико. Автомат ба? 1996. 100 миң сом. Колго тие турганын айтып коерыңыз аке. Сатылып кетет. 90 миң сом, а? Жакшы. Дагы да Тиколор аябай көп чыккан экен, эми арасынан дагы да бир аз арзаныраак болуп калышы мүмкүн. Бирок эң арзан Тико десеңиздер, мен дагы да кайталап кетем, дайыма кайталай берем. Жалал Абад шаарында кыйла арзан болот Тиколор. Ошол видеобузду көрүңүздөр. Видеобузду сиздер Машина KG каналынын расмий баракчасына кирип, видеодон пунктту басып туруп эле, ошол Жалал Абад шаарында акыркы тартылган видеобузга кирсеңиздер, байкайсыздар, салыштырасыздар, көрөсүздөр. Ал жакта мисалы үчүн көбүнчөсү ошо 100 миңге чейин эле айтышат Тиколорду. Азыр Лабо катар жака өтө берели. Айтмакчы, биздин канал аркылуу дагы ушинтип унаңыздарды унаа базарында туруп алып, сатып жарыялаңыздар. Аны менен сиздер сатуу мүмкүнчүлүгүңүздөрдү дагы да бир нече жогорулатасыздар. Себеби биздин каналдын жазылуучулар эле 333 миңге жакындап калды. Биздин байланыш номерлер 557 06 59 06 жана WhatsApp номерибиз 701 118 118. Мына Лабо катар жака келдик, Дамастан баштайлы. Дамасты канча деп атасыздар? 200 миң. Грузовой кылып жасаптыр, 2000-жылы чыгарылган. Дамас 1. 200 миң сом. Сиздер канча деп атасыздар? 200 миң. 1998. Бул жүргүнчү, толук кандуу жүргүнчү ташуучу 3-чү катары дагы бар экен. Бул жакта бир Дамас. Дамас канча болуп атат? 180. 180 миң сом. 1994. Валюталар курсунда айтып коеюн, 1 доллар 84 сом 60 тыйын болуп жатат. 1 евро 100 сом, казак теңгеси 19 тыйын, орус рубль 1 сом 15 тыйын болуп жатат. Мо Лабону көрсөтөлүчү. Канча деп атасыңар? 2016 заводской газ, каркасный тентте, мынандай крытый багажниги бар. Корейский өзүнүн оригинал экен. Канча болуп атат? 420 миң. Канча болду алып келгениңерге? 2 айдай болуптур. Центр замок бар экен, а? Жакшы. Жигиттер, канча деп атасыңар? 430, 2016 газ. Кабинанын үстүнө багажниги бар, заводской каркасный тент. Лабо канча деп атасың, жигит? 2009 заводской газ. Канча деп атасың? 350 кеми бар дейт. Бензин, жок, газ экен, а? Нарашка бар. Так. Кете берели. Кандай саке? Жакшыбы? Канча деп атасыз? 360. 2009 заводской газ. Дагы кайсы бар сизде? Сатылып бар. Молодец, жакшы сатып. Бул ушул Лабонун ээси дайыма ушундай туруктуу лаболорду сатып турат, жакшы абалдагы. Эгер кийин дагы келип турат да сизге, эгер таза десеңиздер ушундай номерлерге чалып, алдын ала мындай буйрутма берип алсаңыздар дагы болот.
Болуптур, ишиңизге ийгилик. Так, бул жакта свежий перегон деп жазылып турат. 2018-жылы чыгарылган лабо. Канча болуп атат экен баасы? 485 миң сом. Пробеги канча болуп калды? 148 миң. Машина кейч каналы. Канча деп атасың? 290 миң. 1999 бензин экен. Нарашка бар. Моторун атайымдан да көрсөтөм деп сиденьяларын алып койсуң, а? Бүтүн машина бар жок деді. Кузовунда иши жок. Кузовунда иши жок. Бүтүн чириги жокпу? Жок, мотор кичине май жейт. Мотор кичине май жейт, эркекче айтып коеюн деп атат. Жакшы, молодец, сатып алды. Канча деп атасың? Баасы канча болуп атат? 450 миң. 2015 свежий перегон дейт. Канча болду алып келгениңер? Bir haftada ile oluptur da. Жақшы. Мына болгон уналарды көрсөткөн аракет жасадык. Эми баасы такталган. Эми видеобузга лайк басып коюңуздар, колдооңуздар, кубаттаңыздар, бизди дагы мындай күчтөн берип туруңуздар. Сиздер отуруп алып эле ушинтип эле колдоп турсаңыздар эле болот. Башка видеолорубузду көрүңүздөр бүгүнкү тартууга.